Bismillahirrahmanirrahim. İnsan жашоосунда кээ бир туура эмес нерселерди эки себептен жасайт. Бири билбегендиктен, экинчиси эсинен чыгарып койгондон. Ошондуктан бизге билбегендигибизди үйрөнүүгө да өкүм берген, билгендерибизди эскертип турганга да өкүм берген. Аллах Таала адам баласын жаралышын мындай деп айткан. Иннал инсана залуман жахула. Адам баласы төрөлгөндө эчтегени билбейт, билимсиз болуп төрөлөт. Төрөлгөндөн эч ким математик болбойт, эч ким физик, химик болбойт, эч ким алым кары болбойт. Билбейт, эчтегени билбей төрөлөт. Демек жашоодо бир нерсени үйрөнүш керек. Экинчиси кез менен ошол нерсени бири-бирибизге эскертип турушубуз керек. Билген эле нерселер себеп унутуп калабыз. Жаралгандан билимсиз жаралганбыз бир. Экинчиси инсан болгондугубуз үчүн унутуп калабыз. Адам алейхиссаламды Аллах Таала бейиште айтты: "Ускун анта ва заужукал жанна." Сен жана жубайың бейиште жашагыла. "Вала тaqraба хадихи шажара." Бирок ушул белгилүү бир даракка жакындабагыла. Адам алейхиссалам баш ийбестик кылып барып жеп койгон эмес. Фанасия Адаму. Аллах айтат, Адам унутуп калды, 100 жыл өттү да ортодон. 100 жыл аралык өттү эле, Адам алейхиссалам унутуп калды. Биринчи Хава энебиз жеген, анан Адам ата жеген. Бирок ушул кекирдегине келгенде Жабраил периште кармап калган, ошого эркектер да кекирдегинде турат да, аялдар да жок. Ошого туугандар биз жашоодо көп нерсени үйрөнүшүбүз керек. Бир, экинчиси бири-бирибизге эскертип турушубуз керек. Мен билем деген бул жакшы нерсе эмес. Мен баарын билем. Жок. Инсан, адам баласы өмүрүнүн акырына чейин илимин курчутуп, күчөйтүп, билимин күчөйтүп, мен ушул үйрөнүп жүрөм дегени эң абзел нерсе. Анан дагы бир биздин элде бир сыфат бар. Бир нерсени айта калсаң эле эмне дейт? Баланчыларга айтпайсыңарбы дейт. Же түкүнчүлөргө айтпайсыңарбы? Биздин ата бабаларыбыз мындай деген жок. Баланча оңолсо, анан тигил оңолсо, анан эл оңолот деген эмес, мен оңолсом деген. Ошондуктан ар бир үйрөнгөн нерсени бирөөгө ок кылып пайдалануу үчүн эмес, балким үйрөнгөн нерсебизди өзүбүз жасаганга аракет жасасак, ошондо оңолуу болот. Азыр бир нерсени үйрөнсөк, дароо эле ким туура эмес кылып атат деп издебешибиз керек. Сен туура эмес кылып атасың, мен билем, окугам, сеники жок. Үйрөнгөн нерсени өзүбүз жасоого аракет жасашыбыз керек. Билбей турган нерселерибиз албетте өтө көп. Билбей турган нерселерибиз чындап айтканда өтө көп. Азрет имам Азам Абу Ханифа рахматулла алей айткан: "Нисфул илми ла адри." Илимдин тең жарымысы мен билбейм деген ичине камтылат деген. Мен билбейм деген. Ошончолук чоң алымдар, 10 жылдап илим алган адамдар. Ошондуктан азыр кайсыл тармакта болсун, диний тармакта болсун, же медицина тармагында болсун, эч качан адам мен болду эми, жеттим дебеш керек. Ар дайыма үйрөнүп, өнүгүүдүн артынан болуш керек. Жана үйрөнгөнүнө өзү амал кылууга аракет жасаш керек. Эми 11 жыл мектепте окудук. Аллахка шүгүр керек нерселерди үйрөндүк, жазышты, санаганды, кичине сүйлөгөндү.
Эми жашообузга керек болгон dini маселелерди дагы өз мечитибиздин имамдары менен, жашаган жерибиздеги мечиттердеги имамдар менен байланышып, ошолордон сурап, билип, үйрөнө турган нерселерибиз өтө көп. Кээ бир адамдардын түшүнүгүндө ислам дини оор болуп көрүнөт. Себеби мындай деген нерсени түшүнүп алганбыз да. Эмнени сурасаң эле болбойт деп айтат молдокелер депчи. Bunun sebebi mındaydı. Emnege dinde bolboyt dep көп айтылганынын себеbi özü bola turgan nerseler ötö көп da. Болгон нерселер, уруксат болгон нерселер өтө эле көп болгондугунан dinde ошол болбой турганды эле санап койгон да. Болду, бизге ошондуктан дин не болуп көрүнөт? Болбойттун аты дин болуп көрүнөт. Жок. Дин менен жашоо өтө оңой, өтө жеңил болгондор. Ошол болбойторду карасаңыздар, болбойттор чындап эле болбойт да. Ден соолугубузга зыян, коомчулукка зыян, аң сезимге зыян, үй бүлөгө зыян, келечекке зыян, акыретке зыян. Ошолор гана болбойт. Болоттор андан башкасы бардыгы болот. Ошондуктан ар бир адам үйрөнүп билүү бизге парыз болгон. Аял болсун, эркек болсун. Динибизди үйрөнүп билбей турган маселелерибиз чында эле өтө көп. Мисалы, жөнөкөй эле мисал. Куранды арабча Allah Taala түшүргөндөй окууну мен билеминби? Билем, алхамдулилlah. Билбесем, неге ошону үйрөнбөйм? Бул анчалык татаал эмес го Кытай тилиндей. Болгону 29 тамга болсо, bir күндө бирден тамга үйрөнсөм, 29 күндө тамганы билип алат экенмин. Кошуп үйрөнсөм, 15 күндө кошуп окуганды үйрөнүп алат экенмин. Ошентип 1,5-2 айда Arapça Kur'an okuya alat ekem. Kotormosunu okusa bolot. Kur'an'ın kotormosunu okusa elbette bolot. Bирок ustaz menen okuş керек. Meşitin imamına barıp men Orusça, Kırgızça, Kazakça bir kotormosunu taup aldım. Күндө сизге кичине окуп берип турайын, сиз мага түшүндүрүп берип туруңуз десеңиз болот. Өз алдынча окуй турган болсоңуз түшүнбөй каласыз. Анан түшүнбөй калгандан кийин намаз окубай коет адам. Себеби Куранды түшүнүү үчүн сөзсүз устаз керек. Биз үчүн устаз бул биздин мечиттерибиздин имамдары туугандар. Ошого биз чоң маселелерге асылбайлы көп. Тарат маселесин үйрөнөлү толугу менен. Ажаткана маселелерин барып сурайлы, молдоке ошол элдер кумган көтөрүп эле кирип кетет. Не кылат ошонун ичинде айтып бериңизчи. Сурайлы ошол маселелерди. Үйрөнөлү, так. Барын айтып берген. Шариатта ушунчалык кенен жана терең айтып берген, жада калса жайында кумган көтөрүп киргенде эмне кылыш керек, кышында эмне кылыш керек, ошолорду да айтып берген. Маселе бизде эле билбегендигибиз, анын себеби сурабагандыгыбыз. Же жаштыгыбызда окуган эмеспиз, чоңоюп алгандан кийин сурабайбыз. Истинжа маселесин билбейбиз дагы, анан чоң бир маселелерге, бир дүйнөлүк деңгээлдеги маселелерге аралашып алабыз да. Бул неге мындай, анан деге эмнеге мындай деп. Мен өзүм дааратканага кирүү маселесин билемми? Ошондуктан туугандар, өзүбүздү ар бир адам мен оңолоюн деген пикир мага эгер жүктөлгөн болсо, менин башымда болсо, келе мен оңолоюн. Мен өзүмдүн дааратымды, мен өзүмдүн гусул тааратымды, мен өзүмдүн таяммум, намаз маселемди, мен өзүмдүн кесибимди адал кылууну, мен өзүмдүн аял бала чакамды кандай мамиле кылууну үйрөнүп мен жасайын. Бирөө сындаш оңой туугандар. Сындап коюу оңой, андан оңой маселе жок. Бирок өзүбүз жасап көрөлү. Ар бир нерсеге маани берип, көңүл буруп, кызыгып намазда өтө көп маселелер бар.
Emnege imamдарыбыздан biz барып сурабайбыз, талак маселесин эле сурайбыз. Урушуп, талашып, аялын кетирип салып, 3 талак бергенден кийин эле молдоке керек болуп калат. Биз неге үйлөнөрдөн мурда барып сурабайбыз, молдоке мен үйлөнөт элем. Айтып бериңиз, кандайга үйлөнөйүн, кантип үйлөнөйүн? Ажырашып кетти беле жараштырып коебуз. Бу дин молдокелердики эмес туугандар. Молдокелер диндин кожоюну эмес, диндин кароолчусу, сакчылары. Барсаңыз сизге айтып берет чек араларын, мына ушул жерден чыгып кетпеңиз деп. Ошондуктан биздин милдетибиз туугандар, ар бирибиз кандай эле маани берип бир нерселерди үйрөнүп жатабыз. Соодага кызыккандар бир соода багытын тармагын өнүктүрүү үчүн бир бизнес тренингтерге катышып, ошол өнүктүрүп өтө жакшы. Бирок сооданын ал тарабын өзгөрткөн менен биргеликте канткенде ошол соодага береке келет. Тренингде эч качан берекени айтпайт, анда методду айтат. Кандай жол менен соода сатык кылса болот, эмне сатса болот. Аны үйрөнүңүз дагы, мечиттен молдокеден келип туруп, эми ошол мен үйрөнгөн методко кантип береке алып келсе болот, ошону үйрөнөлү. Үйлөнүүдүн жол жобосун сурайлы молдокеден, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгөн, Аллах таала өкүм берген, пайгамбарыбыз үйлөнгөн. Бардык пайгамбарлар үйлөнгөн, кантип үйлөнгөн. Ушунча жыл бактылуу жашады. Урпагы бүгүнгү күнгө чейин уланып келатат. Бүгүнгү күнгө чейин арабызда саийиттер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам урпактары бар. Менин урпагым дагы ошончол кылымдарга чейин улансын үчүн мен кантип үйлөнөйүн? Кантип тандайын? Молдокелерден, имамдардан ушул нерселерди сурайлы. Үйлөнөрдөн мурда үйлөнүү маселесин, кандай эле машина айдагандан мурда машина айдаш билимин, жол жобосун, эрежесин үйрөнүү милдет бул. Бул сөзсүз бул. Ошондой эле үйлөнүүдөн мурда дагы үйлөнүү эрежелерин үйрөнүү бул милдет. Эгер машина айдоо эрежесин, жол жобосун үйрөнбөй машина айдап жүргөн болсо, өзүнө да, өзгөгө да зыян болгондой, үйлөнүү эрежелерин үйрөнбөгөн жигит дагы үйлөнүп алып туруп эмне болот? Авария болот анан. Кырсыктайт анан. Кайсыл жерден бурулуш керек эле, кайсыл жерде токтош керек эле. Айтып берет го ошону. Инструктор жаныбызда отурат да айтат. Бул знакта токтош керек. Молдоке дагы айтат, ачууңуз келгенде, жиниңиз келгенде сүйлөбөй коюңуз. Эрежеси бар, ар бир нерседе эрежеси бар. Биз эмне жинибиз келгенде жүрөктөгүн төгүп беребиз да. Чай ичип, маанайыбыз ачык турганда жүрөктөн сүйлөшпөйбүз. Ачуу келгенде ошол эрежелерди үйрөнүү, биз бүгүн права алуу үчүн эрежелерди айлап окуйбуз, канча жолу экзамен тапшырабыз, анан барып туруп бир права алабыз. Ошондой эле биз дагы алгач үйлөнүүгө права алышыбыз керек. Мен үйлөнсөм болот экен, себеп мен билем. Үйлөнгөндөн кийин аялыма кандай мамиле жасашым керек, кайната кайненеме кандай мамиле жасашым керек, мен аны үйрөндүм, молдоке мага берди. Молдокен ошо нике учурунда эле макулсуңбу дегенге жок. Нике ал эле эмес. Сен макулсуң, болду, о мен келе. Жок, аны менен эмес. Биз канча жолу молдокен жанына барып, ошондой эле турмушка чыга турган кыз дагы аял болуу илимин үйрөнүш керек. Кандай эле бүгүнкү күндө эркектерге дагы машина айдаганга права керек болгондой, аялдарга деле керек. Эркектер окуп эрежени жаттап, экзамен тапшырып алгандай, аялдар деле окуп, жаттап, экзамен тапшырып алат. Дал ошондой эле алар дагы апаларынанбы, же жашаган жеринде илимдүү бир ападанбы үйрөнүп, эрежелерин жаттап, эртең турмушка чыкканда кандай болот, эмне кылышым керек деп үйрөнгөндөн кийин анан турмушка чыксам эмне болот? Азыр машалла үйрөнгөндөр көчөдө жылдап машина айдап, бир дагы кырсыктабай жүргөнүнүн себеби алар эрежесин билет. Ошондой эле биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз үйлөнүп 60 жыл, 70 жыл ийгиликтүү, бактылуу жашагандыктарынын себеби алар үйлөнүүдүн эрежесин үйрөнүп, анан үйлөнүшкөн да. Биз үйрөнбөй эле отуруп алганбыз да.
Kayaktan үйрөнөбүz? Биздин досторубуз дагы билбейт, биз дагы билбейбиз. Молдокеге, имамга барбайбыз. Жума күнү намазга 5 минут калганда келебиз дагы, кайра кичине эле созулса, кээ бирлер чыгып молдоке качан намаз окуйбуз, качан үйрөнөбүз биз? Үйлөнүүдүн өз эрежелери бар туугандар. Бул жашоодогу өтө маанилүү кадам. Үйлөнө турган жигит эч качан өзүнүн тажрыйбасына, өзүнүн акыл эсине таянбаш керек. Себеби үйлөнө элек жигит билбейт да. Кимден сураш керек? Үйлөнгөндөн сураш керек. Үйлөнгөн кошумча сизге жакшылык каалаган адам. Ал ким? Атаңыз. Ал ким? Апаңыз. Ошолордон сураш керек, кантип үйлөнөйүн, кимге үйлөнөйүн деп. Себеби тажрыйбасы жок адам билбейт да. Ар бир нерседе тажрыйба өтө керек. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдагы Hazret Musa aleyhisselam'ın tecrübasının bereketinden 50 namazdı 5'ke düşürüp gelgen. Sebep Musa aleyhisselam ona cöğüttürü ben işteyverip eldin kulk münözün bileteli. Anan paygambarımız mi başlap jatat. Oşonda aytты, sen bilmeysin eldi dedi. El oku ayt, namaz oku ayt dedi. 50 namazı Kuday buyursa oku ayt dedi. To'g'ri aytgan ekan. Sen tecrübası var hele de Musa paygambardın elmen işteşken. Sen Allah Teala'ga kayrıldağı az aytıp aldı. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem kayrıldı, az ayttı. Allah Teala 45 kıldı. Musa aleyhisselam'a aytsa aytı bolboyt dedi. 45'ti de okuyt. Okuyt bilek 45'ti. Okuyt elek. Kayra oşonu kayrıldı. 40 kıldı. Aytты 40 kanday dese 40'tı da okuyt dedi. 9 jolu kayrılıp jatıp 5'ke düşürgönde Musa aleyhisselam kayra aytты. 5'ti de okuyt dedi. Çınlı aytkan eken. Muna bugün cuma günü maşallah meçit tolup duradi. Sizler inaplanetyan emessizler mi? Cuma günü jerge düşüp oturganlar. Başka günleri meçitte hiç kim yok. Cuma günü maşallah ferişteler de düşüp geletti. Musa aleyhisselam bilgen eken ümmetin okup aytpayşım anlamazdı. Dağı kıskarttı surağın degende oşonda paygambarımız aytkan eken emi uyalamın depsi. 9 jolu elestetiңiz, ya Allah, bir adam sodalaşkandı dağı bir jolu sodalaşasız, berem arzandады, 2 jolu sodalaşasız, 9 jolu sodalaşasız berem. Biz üçün sodalaşkan 9 jolu, 50 namazdı 5'ke düşürgen. Anan Allah Teala ne dedi paygambarımıza, senin ümmetinden kim uşul 5 namazda okusa, men аны 50 namaz okudu dep aytamın depçi. Karаңыз. Oşonduktan tajribası bardan sıraş gerek, üylönө turganda. Tajribası bardan surasa aytat. Siz bul nersesinde kızıkpаңыз, bul nerse ata babalarımız var go. Janagı makallar var go, makallar. Makallar özü Kur'an, hadistin manisi bir. Ekincisi jaşoonun tajribasın jaştarga kaltırıp ketken oşonu. Apasın körüp kızın al degen bul jomok emes bul tuğanlar. Emnege aytkan jok atasın körüp. Sebebi üylönө turganlar atasını ele köröt da apasını hiç kim körбөйт. Apasını kim köröt? Apаңыз köröt. Apаңız körsün barıp apasın. Apasın körüp onun kızını sizge alıp versin. Emne üçün? Sebebi bardığız erkekler oturabız, cuma namazdayım ayarlar kelbeyt. Baldarımыздың tarbiyatına biz kança payız salım koşabız? 0,1 payız salım koşabız. Doğru? Tup-tura moyunga alış gerek. İylap jatkan balаңызды kança minut kötör alasiz? 5 minuttan keyin men al balаңды deysiz. Balаңыздан отказ kılasiz. Balаңды al deysiz. Bala apanın karakterin, apanın münözün karakterin, apanın sıfatın özдөштүрөт. Oşonduktan apasın karap al dep kim aytkan? Apasın körбөй alıp algan birөө aytkan da. Anı da kaçan aytkan? 70'ten ötkөндөн keyin aytkan da. Jaştar bolsa jönülü okup koyup
жөн эле макал, лакаптар булар орус тили менен айтканда послание буларчы. Кийинки муунга осуят бул нерселер. Өтө маани бериш керек. Жаштар эмне дейт? Мен апасына үйлөнгөн жокмун да. Жок, апасына үйлөнгөн жоксуз. Бирок ошо апасынын кичинекейине үйлөнүп атасыз. Ошонун өзү. Ошондуктан бул макалдар аталарыбыздын бизге калтырган сөздөрү бул биз дагы ошондой өзү кыйналган да. Ачуу душман, акыл дос деп ким айткан билесиздерби? Өтө ачуулуу бир адам айткан да. Өтө ачууланып жашоосунда аябай көп жолу ката кылып алып туруп, аялы менен ажырашып, достору менен соттошуп, анан 70ке чыкканда айткан, айтып кетейин кийинкилерге дагы, ачуу душман экен балдарым, ачууланбагыла деп ошолор айткан. Ачуусу жок адам айта албайт, себеби билбейт да ачуусу жок адам ачуу душман экен. Ошого биз үйрөнүшүбүз керек. Мечиттеги имам алымдарыбыздан, тажрыйбалуу аксакалдарыбыздан, биз өзү жаштар аксакалдардын жанында көп отурбай койгон азырчы. Аксакалдардын жанында отуралы. Аксакалдардан көп ала турган тажрыйба, көп ала турган нерселер бар. Биз ойлобойлу, бул аксакалдар эчтек. Жок, аксакал билген нерсени биз акылыбыз жетпейт ал нерсеге. Бир кезде, бир доордо, бир замандарда ал кезде ар бир хандар болгон экен. Ошол хандардын биринин кызына бир жөнөкөй дыйкандын баласы үйлөнөмүн деп түш көргөнбү, эмне болгон, үйлөнөм деп чыгат да. Анан адам жөнөтөт. Ал кезде жуучу келсе, себепсиз жок деген болбойт экен да. Бир себеп айтыш керек экен. Хан кызын дыйкан баласына бергисиз келбейт. Бирок ошо бербештин айласын кылып эмне дейт? Макул дейт. Макул. Кызымды берейин, бирок бир шарт менен кызды алганы келгенде жалаң сен курактар келсин дейт. Ушул 20 жашта, 18 жаштагы, 18де болсо 18, 20 жашта үйлөнөт. 20 жаштагы жигиттерден алып келесиң, ошондо кызыңды алып кетесиң. Сүйгөн бойдон келет, үйгө келип атасына, чоң атасына айтса, чоң атасы айтат, бербейт сага дейт. Өзү айтты го дейт. Жок, бербейт дейт. Аны эмне кылайын, сен мени ала бар дейт. Сизди аксакал келбесин деди, жалаң жаштар келсин деди десе, жок, мени алып бар. Бир жол кылып, ошол септин ичине, сандыктын ичине салып болсо да алып бар десе, чоң атанын сөзүн жок дей албайт. Макул деп жанагы сандыктардын биринчине төшөк салып, аксакалды жаткызып, кичинерээк окшойт. Же сандык чоңуракпы? Көтөрүп алып барат кыскасы. Алып барса, баарын бир боз үйгө киргизет дагы, жүк дагы менен анан тамак ашты жайнатып салып коюп туруп, келген достору бир 10-12 бала достору менен келген. Хан адамдарын буйрат. Бардык досторунун колун ушул түздө бул жагынан шакшак жыгач коюп туруп, таңып коет дагы, ушул тамакты жеп түгөтөсүңөр, болду кыз силердики дейт. Я Аллах, тамакты алып туруп бери жейт. Жанагы бала барып туруп, чоң ата, ушундай маселе десе, акмак дейт. Бири-бириңерге бербейсиңер дейт. Бири-бириңерге жетип. Сиздер деле ойладыңыздар да кантип жейтеми депчи. Хан кирсе тамак жок. Жеп болуп тур бардыгын. Аксакал кана деди. Кайсыл аксакал десе, аксакалды чыгаргыла деди. Ай жок десе айтты, силердин акылыңар жетмек эмес деди. Араңарда сөзсүз бир аксакал бар. Бергени менен макул, мен сөзүмө турам, бир аксакал чыгар. Сандыктын ичинен аксакал чыгар. Ошондон бул аксакалдарда сөз көп. Аксакалдарда акыл көп. Себеби бул аксакал деген качан болот билесиздер? 68 жаштан өткөндө кыргыз тилинде аксакал деп айтылат. Ошондо акыл жүрөккө түшөт. Ошондо бул адам дүйнөгө кызыкпай калат. Акчага, мансапка, бир нерсеге кызыкпай калат дагы, сизге жакшы кеңештерди берет. Ошондуктан алымдарыбыздан дагы кеңешип, маселелерди сурап, жана аксакалдарыбыздан дагы өзгөчө үйлөнө турган жигиттер, соода сатык менен алектер, кайсыл багыт, кайсыл тармак болсун, өз акылыбыз менен, өз оюбуз менен иш жасабайлы туугандар. Себеби биз инсанбыз. Унутчаакпыз. Мүмкүн бир нерсени туура эмес жасап алабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, толук адам болот, анан жарым адам болот, анан жок адам болот. Жок эсеп. Толук адам кайсыл? Өзүнүн дагы илим билими бар, өзүнүн дагы бир ой пикири бар, бирок кеңешип иш кылат дайыма. Ошол адам толук адам, алданбайт.
Al emi jarım adam özüm bilem de. Bilettir, çında öyle bilet. Akıl esi var, okugan. Özü bilip hiç kimden sorabay iş kılar. Maşine alat, üylönöt, üy alat. Kiyinle karasa üyü sunoska düşüp kalgan. Maşine satılbayt, 10. regionu eken ayalı en kıskasıdı. Misal ayıp jatam. Alemin nol adam degenini öz dağı bilbeytin ne kılıştı, bir öden de sorabaydı. Uyalıp jüre beredi. Je üylön albayt 40'a kirgen. Oşon için tuğanlar, ilim bilimimiz var bolsa dağı, tajribalı adamlar menen kengeşip, ata-enemiz menen kengeşip, alımlar menen kengeşip, iş kıla turgan bolsak, Allah buyursa ökünbey turgan bolabız da. Учурда макул кичине акылга сыйбай турушу мүмкүн. Атабыздын айтканы, аксакалдын айтканы, бирок ошону жасай береңиз туура болот. Жасай берели. Биз кичинекей кезде бизди таңып койсо бешикке жаккан жокко, бирок пайда болуптур. Ошол бизге пайда болду. Колбутубуз түз, башыбыздын да узун болбой түз. Тоголок башыбыз неге? Бизди бешикке ушинтип байла. Бизге жаккан жок ал. Ошон үчүн чоңдордун айтканы жакпаса дагы жасай берсек пайдасы бар. Ал эми аксакалдарыбыз дагы жаштарга көрөк акыл насааттарын айтып турса жакшы болот. Өтө пайда болот. Уялбай, тартынбай, аянбай өз акыл насаатыңыздарды айтып турсаңыздар, жаштар иншалла оңолот. Барган жерлериңизде, тойлордо эмнеге аксакалдарды төргө өткөрүп коет? Бул салт бар. Өтө жакшы. Сыйлаган сүннөттө дагы аксакал эң жашы улуу адам тамакты баштап бермейин, кийинки адамдар күтүп туруш керек. Сүннөт бул. Бизде бул өтө сонун бир салт. Аксакал төрдө отурат. Эми төрдө отурдуңуз, кут болсун. Эң чоң жиликти, уча тартты сизге, алдагы аш болсун. Ошону менен биргеликте бир-эки ооз жакшы сөзүңүздү айта кетсеңиз, нур үстүнөн нур болот эле да. Ошол отурган ордуңузду, алган жиликти актаган болот элеңиз. Кичине бир акыл насаатыңызды айтып койсоңуз. Ошондуктан Аллах Таалам ар бирибизди туугандар билбегенибизди үйрөнүүгө, унуткандарыбызды бири-бирибизге эскертип жүрүүгө Аллахым насип кылсын. Жашообузда адашпоо үчүн бул эки нерсе бизге өтө зарыл. Билбегенибизди үйрөнөлү, уялбайлы. Уят бул кийимсиз жүргөн уят. Бирөөдөн маселе сураган уят эмес. 40'ка кирип алып туруп сен эмне билбейсиңби дебейт эч ким. Сурай берели уялбастанчы. Аллах Таалам баарыбызга айткан укканыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берип, ката кемчиликтерибиз Аллахым өзү кечирсин.